Туугандар, бул чыгарылышта акыл эске сыйлаган окуя. Өзүмдүн бир тууган энем эки баламды класс аракеттерде жасаган экен. Балам 2010-жылкы, кызым 2012. Айман чоктой балдарым психикалык жактан жабыркап турат. Гүлдөй эжеңди түгөтүп буттуңа, гүлдөй эжеңди түгөтүп буттуңа. Камалбаса, адилеттүү чечим чыгарбаса, мен деген өзүмдү бензин менен өрттөрмүн. Атымды Абдуманапова Назира деп алтын тамкалар менен Кыргызстанда калып кетемин, доказа барамын. Эжем ушинтип жалган маалымат берип атат. Психологический жактан бир аз ооруйт. Эжеңиз айтып жатат да, ушул 2024-жылы үстүнөн арыз жазгандай эми ошол кара сууга жөнөтөт. Бул сокулуктан жазат, арыз жазат. Ошол боюнча анан булар место происшествия кара сууга жөнөтөт. Оштун оодусуна акча берди, тигинти, мынтти деп атпайбы? Ал эми миллиард берсең деле жабылбай турган эле жумуш да негизичи. Мен эгер балам ошондой болгон болсо, мен баламды прямой биздин кыргыз элибиздин Курманжан Датка өз баласын өлтүргөн, өз баласына кыргыз эл үчүн кандай эме кылган. Мен балам эгер ушул ишке барган болсо, мен разымын, камай үргүлө дедим. Эгер ушул менин неберемди ушундай кылган болсо, мен ал баланы деп айттым. Билесиңерби, жүрөгүм дикилдөгөнү себеби буягына карасам кызым, бул жагыма карасам балам, бул жагына карасам колумда өстүргөн, ак жууп, ак тарап чоңойткон неберем. Менин жашы жете элек 2 өспүрүм баламды 6 жашынан баштап бир тууган иним зордоп жүрүптүр деген маалымат биздин колубузга түшөр замат биз жөн отура албастан бул эже менен маек курууга жөнөдүк. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Туугандар, бул чыгарылышты түрүп салбай башынан аягына чейин көрүп берип коңуздар. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби баламдын басып кетишине себепкер болушуңуздарды суранам. Жашы 13-тө. Операция Түркияда же Индияда болот. Кыргызстанда операция кылалы дегенбиз, алар кепилдик бербей коюшту. Түркияда же Индияда деди. $60,000 экен. Биздин каражатыбыз жетишпейт. Өзүбүздүн жашаган жерибиз квартира, күйөөмдүн иштеген айлыгы 25,000. Эң банкымдын номери 0999 30 0983 мээрим М деп чыгат. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Негизи чоо жайы кандай болгон, эмне болгон, ал боюнча укук коргоо органдарына кайрылганбы, укук коргоо органдары чара көргөнбү деген суроолорду берип отурабыз. Саламатсызбы Назира эжекес? Зордук зомбулук көргөзүп жүргөн. Бул сиздин бир тууган иниңиз болот, э? Өзүмдүн бир тууган энем Атакозуев Фархат Абдуманапович 94-жылкы болот. Менин бир тууган энем Кара Суу району Жаңарык айылында туулуп өскөнбүз. Мен ошол жерден кызымын. Өзүмдүн бир тууган энем эки баламды ата-энеме таштап, эртең менен кетип, кеч келип шаарга барып келип иштечүмүн. Ата-энем үйдө балдарым менен болгон. Ошол кезде 2023 октябрда акыркы жолу ошол класс аракеттерди жасаган экен менин балама. Балам 2010-жылкы, кызым 2012. Жаңарык айылында 0 класска барган менин кызымдын айтуусу боюнча буга чейин милиция кызматкерлерине, сокулук милицияларына кайрылганбыз. Ошол жерден окуя Кара Суу тарапта болуптур деп Кара Суу районуна которуп берген биздин арызыбызды. Ошол мен ал күндү эстесем, чын айтсам өтө оор. Балдарым айткандай мен кадимкидей өзүмдүн баягы буту колум жок, денем жоктой сезинем. Адам кечиримдүү болот баардык нерседе, бирок балдарыңа кылган жаман ыплас аракетти Аллах Таалам деле ырайым кылбайт. Кечире албайм. Мен эч качан кечире албайм. Менин көз жашымдан былтыр ушул айда, ушул күндөрдө чыркап жүргөмүн да. Күндө ойлойм. Ыйлабаган күнүм жок.
эне жүрөгү күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө балдарым психикалык оорудан жабыркап, кызым мектептен окуп калды. Бир аз жакшы болуп кетет деген үмүтүм дарыгерлердин айтуусу боюнча да бар. Бирок баламдын оор акыбалда экенин, себеби анын башына көбүрөөк сабаган. Анан психотропный дарылар, ар кандай жанагындай мифедрон деп коет экен, кокаин, апеин деген болот экен. Мен аны көрбөсөм, жашоодо билбесем, ошол милиция кызматкерлерине айтып берген балдарым. Мен ошол жерден көбүрөөгүн ошол жерден укканмын. Таблетка, анан порошокту кошуп, ушинтип берип, аларды коркутуп, силер жетимсиңер деп, ошол ата-энем аларды эркелетип, ушинтип жакшы көрсө кызганып, силерди эркелете берет, силерди бала кылып, ушул уюм силерге деле калып кетет окшойт. Мен жалгызмын, силерди плас аракеттерди уят сөз менен айтпай эле коеюн, ушундай иштерди кылып жок кылышым керек деткен. Деп иниңиз ушул балдарыңызга айтып берген, Ошентип балдарымдын айтуусу боюнча, себеби экөө бири-бирин билбейт. Экөө былтыр ошол бири-бирин билгенде, бул нерсени багы териштиргенибизде айтканда, себеби кызыма деле, балама деле ошондой бирдей сөздү айтат экен да: эгер сен апаңа айтсаң, апаңдын жүрөгү ооруйт, жүрөгүн майдалап оозуңа жедирем депчи. Эмнеге айтпадыңар дегенде экөө тең бирдей жоопту айткан. Кучакташып ыйлашып, сени да ушинткенби, мени да ушинткенби депчи, да ушинткенби. Анан экөө тең бирдей ошол ушинтип жок кылабыз деп. Анан адам эми особняк үйүбүз деле жок, ата-энемдинчи маңдай тери менен тапкан чакан эле үй бар. Бирок ошол дүйнө үчүн менин балдарымды, гүлдөй балдарымды балта чалып өмүрүнө бүгүнкү күндө кашыктай балам, айман чоктой балдарым психикалык жактан жабыркап турат. Ичин толо наркотикке толтуруп, артынан бычак такап, ар дайым бычагы жанында болот дейт. Мен балдарыма 100% ишенем, себеби атам эмнеге сен бычак салып жүрөсүң деп, кичинекей мындай кнопкасын баса чыга турган бычактар болот экен. Ушундайды алып жүрөсүң деп машинасынан алып койчу да. Бул деген холодный оружие болот, салба балам депчи. Анан тил албай эле алып койчу. Албаң ата, мен жөн эле коюп койгом муну, тиги бул депчи. бул иниңиздин жашы канчада? Азыр 94 болсо 31ге чыгып калабы. 30 жаштан өтүп калды да. Бул ошондо 25 жашта кезинде, Ошондо 22 жаштан баштаган болуп калат да. 22 жашында Оны 2016-17 жылдардан божомол менен эми балдарым баягы эми мектеп музыкасын аттаган, эми жылды деле немете албайт го. Мен 2 жылда мисалга мен өзүм атымды гана билем. Күндү, числону, эч нерсени билбейм да, мисалы ишим жок. Жолдошум келсе, ушуну күлүп тосуп алганга, балдарыма байкатпаганга аракет кылам. Мисалы күнүм кандай өткөнүн мен билбейм. Балам көрсөтүп берүүсүнө караганда, бутун 2 бутун мындай кылып, бул деген балык деген болот деп ушинтип уят иштерди кылчу экен. Анан ал уят экенин деле билбей эле балык деген болобу, балыкты саласызбы депчи. Анан бул 1 классынан баштап мага дары бере баштады. 1 классыман баштап ушинтип неметип жүрдү дейт. Уят иштерди деп, ал акылымды 3 класстан бул уят иш экендигин биле баштадым. Мен өзүмдү жей баштадым дейт. Азыр балдарым кадимкидей психбольницадагы адамдардай эле. Бирок гүлдөй, айман чоктой балдардын өзүнүн бир тууган эжесинин сен үчүн иштеп, сен үчүн ошол үйгө окат алып келип, кичинекей бөбөктөрдү эркелетип, тарбиясын берип, аларды иним деп кучактап, ушундай мамиле жасагандын ордуна менин акчама кушагын тойгузуп, менин акчама кийинип, анан акча бербей калсам, балдарыма ушундай плас аракеттерди жасаганын мен эч кечире албайм. Мен өзүмдү ушундай жедим. Мамлекет караш керек, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз.
энелер, бизде депутаттар, канча деген айымдар, энелер бар. Ошол нерсени зордук, сомдук мен эмнеге чыгып жатам, эмнеге күйүнүп жатам. Мага зарыл эмес, көз жашымды төгүп, бетимди ачып чыгып, же караңгы жерде жамбаштан туруп, же очки тагып алайын, же маска тагып алайын дебей. Башкаларга сабак болсун бул нерсе. Бизде мындай болбош керек. Кичинекей бөбөктөрдү антип карап, бир уруп койсоңор, алар калчылдап коркуп калат. Силер ойлобогула, унутуп кетет, бул нерсенин бардыгын унутат эмес. Алардын ден соолугу көрсөтүп коет өзү эле. 100 жыл өтсө деле адам кичине ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Билбейм, эч акылыма сыйдыра албайм мен. Сыйдыра албайм. Сыйдыра албайм. Эч түшүнө албайм. Кандай ата-энемдин наны жеген, наны ичип аткан чайы өтүп атат дейм, ар дайым чай демдеп атканды эстейм. Менин баласак экенимди билет эле кой. Эне болуп мени төрөдү экен деп 1 жылдай күмөндө жүрдүм. Бирок мени точно төрөгөндүгүн тергөөчүдөн уктум. Ооба, сенин эле ата-эрең, өзүң деле ата-энең экен депчү. Ошол баласак кызым кандай күнү түнү өттү экен. Балдарын сурап коелу деп бир жолу сурабады. Башкаларга десе эшек урусун айтасың, мисалга бирөөнү уруп койду деп, бирөөнү болсо мен ата-энем жок, жетимдек 2 баласы менен алып, анан ушинтип зордук зомбулук кылып, эртеси күнү 3 күндөн кийин дагы бир кызды алып үйлөнүп, кандай бактылуу жашап атат. Кандай баш көтөрүп жүрөт. Гүлдөй эжеңди түгөтүп бүттүң го. Гүлдөй эжеңди түгөтүп бүттүң го. Мен сени 1-чи класска апам менен атам Казакстанда иштеп жүргөндө таалап жүрөт ушулар үй кылайын деп муштундай кезимде ошол сенин 20 жашындагы акылыңды мен 15 жашта эле нанды нандай, кирди жууп, сенин үстүңдү жууп, Абита эжекейиңе атамганы танытып алып барбадым беле, акмак. Мен ошол жакшылыктар көзүнө көрүнбөдүбү дейм да. Аны жуунтуп, тырмагын алып, чай берип, айланып кетейин, садак болоюн, сен бир болсун, сен менин беренимсиң деп жетелеп барып, костюм жумдарын үтүктөп, ушундай кылган көзүнө көрүнбөдүбү дейм. Мухаммед, баламдын пайгамбардын ысымы. Жок дегенде пайгамбардын урматына ушунун атын урматтап койбойсуңбу, ыплас аракеттерди кылбай. Айдым, мен ушундай тажап кеткенмин. Мен бул нерсени до конца барамын. Майге мен до конца барамын, уксун. Ошон үчүн мен аты менен өзүнө жарашкан эл уксунга келип, бетимди ачып, Кыргызстанга бүт уксун. 7 жаштан 70 жашка чейин зордук, зомбулук эмне экендигин даана билсин. Ошону энелер тарбияласын. Ошол тарбияны мен ошол үйдөн, мен деле ошол ата-энемдин тарбиясын, ошол ичкен чайды ичип чоңойгонмун. Бирок бул адамдын өзүнөн экен, майке. Адамдын өзүнүн көөдөнүнүн кирлиги болот экен. Адамдын өзүнүн ичи каралыгы, көрө албастык, зависть, ушул хасат кылгандыгы болот экен. Билбейм мен кандай. Мен Курманжан Датка кыргыз үчүн ажалга тик караган, майке. Эл үчүн ажалга тик караган. А мен эл үчүн эмес, 2 балам үчүн эмнеге ажалга тик карабайм? Атам 4 бала менен сенин балам өлтүртүрбөйт деп коркуткан, үркүткөн күндөрү болгон. Мисалы, аны сокулукта айтып бергенмин. Бирок сокулук караган. Ушул жака эле өткөрсөңүздөр болмок десем, кара суга өткөрүп, кара суунун милициялары карабайт экен. Мал кирип атабы, эт кирип атабы, адам менен мамиле кылганын билбейт. Келин чык, эмне кылайын? Өзүңдүн ата-энең, өзүңдүн энең эмне кылыш керек? Эмне? Анда мага окшогондор чуркурап ыйлай берсинби? Мен өзүм ата-энем ушинтип ушундай кылат экен да, урушуп койсо кала берет экенбиз да. Мен биздин энебиз ушинтсе ушундай экен да деп мага окшогондор значит ыйлап жүрө берет экен да. Түшүнбөймүн. Мен акылыма бүгүнкүгө чейин, эгер мен акылым ушул нерсени воспринимать эткенимде, бүгүн толук балким бүгүндүр 1 январда 1 августта ошол аябай озоңдоп ыйлаганмын да, билбейм.
анан 1-август экенин эстеп коеюн деп толук 1 жыл ошол күндөгү көз жашым мен бул нерсени кечире албаймын. Мен 2 балам үчүн керек болсо ушуну карабаса, камалбаса, адилеттүү чечим чыгарбаса, мен деген өзүмдү бензин менен өрттөп болсо дагы видеообращение кылып туруп, мен бул 2 баламды жакын досторума, классташтарыма карап койгула деп аманат кылып жолдошума, ушул сенин баккан балдарың деп мен өзүмдү өрттөймүн. Атымды Абдуманапова Назира деп алтын тамкалар менен Кыргызстанда калып кетемин, доказа барамын. Менин жүрөгүм кадимкидей канжар менен ургандай, кан менен ириң. Мен ал баламды билесизби? Мен задний проход, женский инвалид болуп дүйнөгө келтиргенмин. Өлүм менен алышып 2 баламды. Выпискаларымда до сих пор мисалга бар. Биздин айылдан 1-экөөсү бар ушинтип туура эмес. Акшерканын катачылыгынан төрөп калгандар. 4 жыл памперсте жүрүп, мен ушул балдарымды ушундай акыбалдарда мен дүйнөгө этегим толо бала эмес деп булардын көзүнө карап, той кылып, колуман келишинче аракет жасап ушуларды жакшы кийиндирейин, жакшы жедирейин деп мен билбептирмин. Ушулар турмушка чыгыңыз, биз аталы болгубуз келет десе, турмушка чыгып, ушулар эмне десе, жанымды бергенмин. Мен балдарым үчүн бүгүнкү күндө дагы жанымды берем. Просто мен бир өзүмө келип алайын, чыгамын, бир өзүмө келип алайын, кайрылуу жасайм деп жүргөм. Бирок мен өзүмө келе албайт экенмин барыбир деп бүгүн чечтим. Мени эч ким токтото албайт экен. Мени жүрөгү кандай апам төрөп, балам ботом деп бир көгүрөгүнө басып, оор күндү баштан өткөрүп атасың деп бир жол айтып койгон жок. Мейли, камалсын, менин эч ишим жок. Сөзүмдө турат экен деп Аллахтын аты менен ант ичем мен өзүм. Башымды саям 2 балам үчүн. Күл талкан болуп кеттим байке. Кан менен ириң болуп кеттим. Туугандар, азыр кечирим сурайм, бул эжекебизге дагы суроолорду бере албай жатам, себеби акыбалын көрүп турасыздар. Бул акыбалда суроо деле бере албай атам, сөзүн ачыгы. Бизде сокулукка негизи көп башка укук коргоо милициялар дагы балким көрүп калышы мүмкүн. Чыныгы эл үчүн жанын берип, баягы ар бир адам өзүнүн кесибин туура тандаш керек деп туура тандаган адамдар экен. Мисалы профеметке балдарың шизофрения деп оперди чакырып койдук дегенде, ошол формачандар келип бизди машинада алып кетти. Алардын мамилеси, мен ушундай бир өң башымды көрүп туруп эле, сиз жалат болбоңуз, анын колу тийген болсо эле балдар өзү күбө, балдар айтып турат. Балдар өзү чоң бир доказательство, өзүңүздү колго алыңыз деп ушунчалык бир күч кубат берип адамга. Барганда да тергөөчү саат 3-кө чейин тергеп, эртеси күнү 3-кө чейин сурап, айтор мен ошол жерден ушул жакка караганда, сокулукка чакыртырып, сокулукта караганда бул нерсени адилеттүү карайт болчу. Анан мен ошондо айтканмын, Кара Сууга же Ошко которбоңуздар, ушул жакта эле карай бериңиздер депчи. Бирок мыйзам боюнча окуя Кара Суу жакта болуптур. Ошон үчүн ошол жакка котордук деп түшүндүргөн үчүн. Бирок Кара Суу карабады деп эле айтыш керек. Эгер караса, балдарымды чакырсын, мени чакырсын, сурабайбы, энем апам айткандай босого аттап менин балам барбайт депчи. Эми апамдын да баласы, менин да балам болуп атпайбы? Экөөбүз баягы балабызды, апам өзүнүн баласын, мен өзүмдүн баламды айтам, чындыгымды. Анан эне да, бирок мен до конца барып, менин балам барбайт деди да. Анан мен ичимен күлдүм. Эне апа депчи, үстүнөн шылдыңдаганым жок. Ичимен, апа, сен эмне деп атасың? Мыйзам деген иштейт, бул деген педофил, бул деген ору, бул деген жаман. Бул жаман нерсе деп даже кыздар турмушка чыкпайт деп мен аны түшүнүү менен карап, мейли камалганда гана анан түшүнөт деп ойлогон элем. Бирок апам айткандай баласы барган жок Фархат. Өздөрү эле 1-2 жолу барып ошол бойдон
барган жок. Кандай тергөөчү чакырган жокпу? Мен тергөөчү өзү келгенин дагы тастыктаган жок. Алар дагы барган жок. Апам менен атам эле барды. Наоборот, аны бекитишип, ушундай аракеттер мен жеп кое тургандай менен бекитишти. Иниңизди сизден бекитип атышабы? Ошол күндөрү бекитишкен. Ал заңкайган неме болсо, ал мени өлтүрүп койду. Мен анан коркуп турсам, анын коркуткан, үркүткөнүнөн мен калчылдап, атамдын сөзүнөн мен кадимкидей өзүм коркуп турсам, ал күнүмдү мен кадимкидей коркоок адамдар болот го. Коркуп калчылдап калган, өң башым эле аларга билдирбегендей картина болгон менен, бирок мен жан дүйнөм коркуп калганмын да. Себеби алардын коркутуусунан, бирок милицияларга да айткам, коркутуп, үркүтүп кеткен деп. Психологдор бардыгы сокулукта эч кандай причинасы жок. Баары жакшы карашкан. Анан мен аны колума эмне көрсөм мен аны ура аламбы? Мисалы, мен аял киши, мен аял деген назик болот. Ал символ мен иним болсо, заңкайып турса, ошон үчүн бүгүнкү күндө да мен азыр коркуп турам, жан дүйнөмөн бул нерсе чыгат, ачыкка чыгат, бирок мен эртеңки күнүм депчи. Мен бардык жакындарымды, классташтарымды, жакындарыма чогуу окуган элек деп, жолдошума, балдарымды балким кембесин, мени өлтүрүп кетеби. Себеби мен кадимкидей анан коркомун. Буга чейин дагы коркутуулар болду деп атпайсызбы? Баягы сөкөз жол Сен себеби атам айтканда, мени кылып койсо дагы, мени дейт, мен үн чыкпастан ичиме жутуп жүрө берет элем. Сен акмак адамсыңбы? Элдин алдында апаң Ташкенбаевалар, мугалимдин кызы Ташкенбаевалар деп уят кылбайбы? Кыз алып, кыз беребиз, небере жет ата урпак кетет. Сен башың барбы? Сен башың жок акмак экенсиң дейт. Ушул акмакчылыгымды мен башым жок болуп ушинтип ыйлап калганымды ушул иним баласына айтпайбы? Ушул нерсени баласына айтпайбы? Мени каргап өлүп эле калбайсыңбы? Сен бир күн меселге айтасың деп мени каргагандан көрө баласына айтпайбы? Бул статья деген оор деп. Оор статья, мен билбеймин кандай оор статья экенин. Оор статьяны мен тандадымбы мисалга да. Ошенткенде сен өлүп кетпе депчи. Деп ошо ата энеңиз ошол күндөрдө ошентип арыз жазба деп коркутуп. Ошо милицияга айтканмын аны. Жазы мел 3 барак жазса мен 20 барактай болуп кеткен. Себеби балдарым дагы ушунча жылдыкты айтса айтылат экен да ушудай кылып тизип бере албайм, бирок мен найсыз жаттап, менде үрдөй болуп эле, менде балдарымдын сөзү кадимкидей жаным чыгып кан ыйлайм да, подушканы кучактап кан ыйлайм. Даже мен конечно руханий ооруга чалдыгып калганым жок. Аллах таалам өзү сактасын. Бирок мен күндө Кудайдан сурайм. Жолдошум уктап, балдарым уктаганда, себеби балам бессонницада. Булар менен түнү укташы кыйын булардын. Түнү чыгып майга карап Кудайдан ыйлап сураймын. Аллахым балдарыма шыпа бер. Мага эч нерсе сурамайм. Менин жан дүйнөмө сабыр берчи депчи. Мен аларды билесизби, каргаганым да жок даже. Отуруп алып бир каргап шилтегеним да жок. Карасам инем, карасам ата энем. Өзүмө сабыр тилеймин. Себеби өзүмдү колго алыш пенденин колунда эмес экен, жараткандын колунда экен. Мен ошон үчүн бул нерсени түбүнө жетем. Майлы эл кандай ойлосун, ата энем мени кыйналышсын, андан көрө тирөгесин. Ошентип айтты эле кызым. Башың сайды Курманжан жаткандан кийин кызым ушинтип айткан. Акыры өлүп түндү, өлүп берди депчи. Балдарым дагы ушундай апа биз үчүн мээримдүү эне болгон экен деп. Мейли. Себеби мен чындык үчүн барам да. Мен биринчи эле эл башчы, ар бир үй бүлөнүн атасы болот, чакан король болот дегендей биздин ушунча элдин бүтүндөй кыргыз мамлекетин түптөп ушул күнгө чейин биздин мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да, бул чындык. Ажообузга кайрылат элем. Чындыгында
бардык нерсе өзгөрүп атат. Бирок мынтип зордук, зомбулук деген нерседе өзгөрүү жок. Көмүскөдө канчасы элден уялып чыга албайт. Ар бир адам эле мендей чыга бербейт. Ушул нерсеге карап коюшуңузду, адилеттүү чечим чыгарышын, жазасын беришин суранам. Анан УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, ошол кишиге да кайрылат элем. Ушундай мендей энелердин көз жашына сиздердин дагы балдарыңыздар бар, кыздарыңыздар бар. Өзүңүздүн кызыңыз катары балдарымды өзүңүздүн небереңиз катары ушул сиздин балдарыңыз, биздин урпактарыбыз келечек болуп ушинтип баратса, ушул нерсеге чара көрүшүңүздү суранам. Мен убадамда турам, бирок айтпаймын. Эгер бул нерсенин жообун күтпөсөм, мен кайра чыккандан чарчабайм. Видео обращение кылыпмын. Мен билесизби, ата-энем мына 2 жыл өтүп баратат. Кечиримдүү болгонго аракет кылып күттүм, жолун пайладым. Балким бардык нерсе жакшы болуп кетип, ордунан келип калар депчи. Жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Ата-эне, бир тууган адамдар ырайым кылышты, мээримдүүлүк жок. Ошентип, мисалга мен деле азыр балдарымдын катарында балким оорулуу болуп бараткандыгын ким билсин. Ыйлай берсең, көздөн каласың. Ыйлай берсең, бардык нерсени нерв башкарат, түгөнүп бүтөсүң. Мен ушул нерсеге адилеттүү чечим чыгарышын мен күтөм, чыдамсыздык менен. Мындай маалыматты угар замат биздин чыгармачылык топ жөн отура албастан аталып кеткен 2 өспүрүм баланын тайкесин издеп аны менен кеп курууга жөнөдүк. Биз ушул 2 өспүрүм жаш баланы 6 жашынан баштап зордоп жүргөн деген инисине келип жолугуп турабыз. Бул ишке кантип кетиңиз барды? Ой, сизди түшүнүп турам. Кичинекей жаш балдар якчаңызды деле түшүнүп турам. Эми ал көрүнүп турат го, эжем ушинтип жалган маалымат берип атат. Ал психологический жактан бир аз ооруйт чынында. Мен эжемди мынтип жамандагым деле жок. Буга чейин 2024-жылы жазылган мага, үстүмөн арыз түшкөн, Кара Суу РУДсуна барып, бул иш аныкталып бүткөн да негизиси. Анан дагы повторный деген болсо мен даярмын, алып кетсин. Экспертиза даярмын, алып кете берсин. Эми эжем боюнча маалымат берип кетсем, мен өзүм эжем бир тууганым, мен анын үстүнөн эчтеке арызым жок, арыз жазбайм. Может, азыр ушундай бир Кудайымдын берген сыноосу болуп аткандыр мага. Аллах берген сыноону мен барынча кабыл кылам. Бул иштер буйруса иншалла бүтүп кетишке мен өзүм уверенмин да, байке. Жок, бул эжеңиз айтып жатат да, ушул ылдык көрсөтүп жүргөн, азыркы күндө качып жүрөт, бекинип жүрөт, жашынып жүрөт деп атпайбы? Мен качпай эле жүрөм, мен ушу Бишкекте жүрөм, Ошто жүрөм, өзүмдүн жумуштарым менен эле жүрөм. Билбейм ал эми. Анан ошол 2024-жылы үстүнөн арыз жазгандан кийин ошол Ош УУДсунда козголду эле. Кара Суу РУДсунда. Кара Суу. Кара Сууга жөнөтөт, бул сокулуктан жазат, арыз жазат. Ошол боюнча анан булар место происшествия Кара Сууга жөнөтөт. Кара Суу анан карап мени сурап калып, ушинтип тактап бүткөн нерсе да бул. Бул кайтып чыгып атат. Былтыры ушул убакта 31-июлда башталган да бул. Үстүңүздөн кылмыш козголуп, тергөө жүргөн, Сотко чейин бул аныкталып атат. Сотко чейин аныкталып, бул жокко чыгарылып атат бул нерсе. Буну уже Оштун ОДсуна акча берди, тигинтти, мынтти деп атпайбы? Ал эми буну миллиард берсең деле жабылбай турган эле жумуш да негизичи. Билбейм эми. Жүрөм ошол байке. Бул каралоо дейт.
эсептейт кезде? Бул каралып атат, жалган маалымат. Негизи жалган маалымат. Мен өзүмө уверенмин. Келип любой экспертизасына даярмын. Эмне себептен мындай каралышы мүмкүн? Эмне себептен? Эмне себептен болгондо эми бул жерде үй, жер бар, менин атымда бар, апамдын атында бар. Ошол үй жер талашуу бир нелерин мен үйдү өткөрүп бересиң деп атат. Ошол кечээ аэропорттон кызыл китебин алып өткөрүп беребиз деп келген апамдар мен. Ошо үй боюнча да главный маселе. Мындай маалыматты уккан кулагыбызга ишенбей дароо эле социалдык тармактар аркылуу тиешелүү кызматкерлерине видео кайрылуу жасадык. Анан мен балам ошодон мынтип басып келип калыптыр да, эмне антип басасың? Жакшы элесиң деп Ошондо зордуктап жүргөн сиздин бир тууган иниңиз болуп атат да, же мындай аталашпы? Жок, Аталаш. Гинекологдор эмне деди? кыз эмес деп жазып берди. Кызыңызды карапсыз да эже деп мени кучактап, өзүңүздү колго алыңыз деди. Гинеколог. Ушундайсыздар да, мен дагы сиздерге окшоп кезинде балдарыңыздарга көз айтышым ой дедим да. Ушуларга окат кылам деп жүргөн экенмин да, билбей да. Бир эмес, бир нече жолу үгүт көрсөтүлгөн. Кыздын өзү дагы тастыктап көрсөтсүздө көп жаат байынып деп айткан. Ошол жерде медициналык жардамчысы чыгып. Анан баламды тырышина деп чыккан. Ооба, бул контактта болгондугу, анан жаракат эткенди. Массаж жазып берген, андан бери мына бир жыл өттү, массаж коюп, колдон келишинче канабай калдым, анан жакшы деп чыкты, уялып айтпайт экен да. Ошондо балаңыздын жашы 6да болгон? Ооба. 6 жаш болгон, экөө тең. Эркек балаңыз 6да болгон, кызыңыз? Кызым дагы 6 жаштан ошол нөлөгөй класстан башталган да. Ошол маалында зордук болуп баштаган. Кыскасы бул видеону азыр Instagram, TikTok, Reels'ке тартып жатам. Толук видеону Элюксун YouTube каналына кирсеңиздер, ошол жерге көрсөңүздөр болот. Анан ушул видеону болушунча бөлүшүп, лайктан басып, комментарий жазып, репост кылып берип коюңуздар. Себеби бул эжемдин көйгөйү ушул тиешелүү кызматкерлерине жетип, анан ошол боюнча чаралар көрүнсүн деген ниетте ушул эжекебиз бизге кайрылды. Тиешелүү кызматкерлер бул чыгарган видео кайрылуубузга кайдыгер карабай дароо эле мындай деп жооп берди. Социалдык тармактардын бирине чыккан маалымат боюнча жооп. Кечээ социалдык тармактардын бирине жашы жете элек бир туугандары зордукталганы боюнча тастыкталбаган маалымат чыккан. Бул маалымат Ош ОЮБ тарабынан текшерилип, аныкталган жагдайлар боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. 2024-жылдын 31-iyul күнү Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну 1988-жылы туулган Аны Арыс менен кайрылып, анын жашы жете элек 2 баласын 2016-жылдын күз айынан 2019-жылга чейинки аралыкта Кара Суу районундагы ата-энесинин үйүндө бир тууган иниси 1994-жылы туулган Афы Аркандай ыплас аракеттерди жасап жүргөндүгүн билдирип, мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн суранган. Жаран анын арызы 2024-жылдын 31-июлунда Сокулук РИИБдин маалыматтарынын электрондук журналына катталып, алгачкы текшерүү иштери башталып, аймактык караштуулугу боюнча Кара Суу РИИБдин тергөө кызматына жиберилген. Окуя боюнча туура, объективдүү жана мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн жашы жете элек балдарга денесинен алынган жаракаттарын аныктоо боюнча соттук медициналык экспертизасы дайындалган. Экспертизанын корутуусуна ылайык аларга ыплас аракеттер жасалбаганы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшү менен 2024-жылдын 30-августунда аталган факты боюнча кылмыштык курамы далилденбегендиктен кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Зордукталган 2 өспүрүм балага ыдык көрсөтүлгөн деген маалда ушул тайнесинин колунда болгон негизи чоо-жайы кандай болгон, эмне болгон, так жоопторду ушул 2 өспүрүм баланын тайнесинин оозунан да уга кетсек. Бул күндөрдүн биринде эле анан кийин кызым баламды ошентип мынау Сокулуктун эмесине арыза жазыптыр. Мени баламы ушинтип эме кылган, мындай жаман эме зордук зомбулук менен ушул биздин айылыбызда деп эме кылыптыр дегенде эле алар сразу эле экспертизага бериптир. Бул эми чындыгында бул айтууга дагы, бул ички иштер дагы кимдин эмесин, бул өтө бул мына мээге эме кыла турган неме да. Мен эч кимге раба көргөм. Бул менин кызым, бул менин неберем, бул менин балам. Анан бул жерде бул сот экспертиза, Бишкектин сот экспертизасы баланы эмени алып кирип кетиптир. Кызым айтты, апа балаңдын эмени алып кирип кет. Бер дедим. Экспертизага бер кызым дедим. Эгер менин балам
сенин балаң деди. Эми экөөбүз баягы телефондо кой ал иниң го десем, жок, ушул эми кызым действительно руханий неме кылып атат. Мен аны успокаивать кылып атам го. Балам, ондой дебе. Азыр деген заман дамыккан заман. Азыр акты ак, караны кара кылат. Же бул уурулук башка болсо эми бир бул мынабул деген нерсени бул өтө неме бер экспертизага. Кызыңды бер, балаңды бер. Кандай кылган? Ошону бер. Бул жакта мен текшертирем баламды дагы. Кайерге берсек беребиз. Балам, сенин көзүңө мен баламды эме кылсам болдубу? Кара кылса, балам камалып кетсин. Эгер балам ушу ишти кылса, небереме балам камалып кетсин деп мен өз энем кызыма ушундай кылып успокаиваться кылдым. Себеби кызымы руханий ооруп турса, жүрөгү ооруп дагы эпилепсия болуп калбасын десем, апа мени туура түшүнүңүз. Мен да деп ушундай кылып бир эме кылып алып турдум. Мен өзүм да шокко. Ой, бер, мына азыр деди, алып кирип кетти сот экспертиза деди. Эксперт кылат экен деди. Баламда кызымдан неме анализ алат экен, кызын текшертирди, эме кылды. Бир күн эле отурсам, бул жактан Кара суунун ички иштери бизди чакырды. Участковойбуз келди, ата эне сиңерби ушундай Атакозиев Фархат балаңызбы, ушундай кызыңыз Бишкекте экен, кызыңыз баламды ушундай кылды деп деди, экспертизага бериптир деди. Сизди Кара сууга барыңыз деди. Макул деп экөөбүз бардык, Кара суунун ички иштерине бардым. Айнанайын дедим. Мен эгер балам ошондой болгон болсо, мен разымын, камай бергиле дедим. Эгер ушул менин неберемди ушундай кылган болсо, мен ал баланы деп айттым. Дегенимде эже деди, үйгө барып тынч отуруңуз эже. Эме кылып өзүңүздү сактап, өзүңүздө черпной давлениеңиз бар экен, эми чындыгына пенсионер экенсиңер, мен туура түшүнөм деди ички иштер айтты Кара суунуку. Эми биз деди только колубуздан келген иш деди. Ошол Бишкекке бериптир кызыңыз деди. Бишкек бизге берди, бул Ошто 6 жашынан деп айтылып атат бул жерде арызада деп бизге келди деди. Бизге маалымат деди. Эми экспертизага бериптир. Биз балаңызды да текшеребиз деди. Бир небереңиз менен кызыңыз Оштун экспертизасын немереңиз деди. Балаңыз, небереңиз, эки небереңиздин экспертизасы ошол жактан келет деди. Ошол жер кара болсо кара, ак болсо ак чечет деди. Кара суун деди. Анан биз бул жакта да карап турбайбыз деди. Бул өтө жаман нерсе эже деди. Бул жаман нерсе. Биз балаңызды да текшеребиз. Баламды текшерип алып кетишти. Кыскасы бул жактан неберем менен эмем 2 айда бул ушундай мезгилде экспертиза кылынды Бишкекте. Ушундай бала неберем, 2 неберем. Анан 2 ай ушу ноябрда келди экспертиза. Бир күн участковой мага телефон кылды. Эже, балаңыз кана деди эле. Балам эми Бишкек Ош таксовать кылат. Бишкекте дедим. Десем, андай ата эне болуп өзүңүздөр келиңиздер. Өзү айтат экен, экспертизанын кагазы келиптир, жыйынтыгы келиптир, кандай болгону деди. Эми билесиңерби, жүрөгүм дикилдөгөнү, себеби бу ягына карасам кызым, бул жагыма карасам балам, бул жагына карасам колумда өстүргөн, ак жууп, ак тарап чоңойткон неберем. Өттү, эми Кара сууга жеткисе калчылдаганымды айттым, таскиде кетип атабыз чалым экөөбүз. Кирдик. Не болуптур десем, эже өзүңүздү басыңыз деди. Балаңыз кана деди, балам ушун жакта деди. Айта бер балам, мага деле айта бер деди. Бул семейный болуп атат го деди. Айта бер мага, аны эже деди. Балаңыз келсе мага келип дагы эме кылат деди. Балаңыз таксовать кылып келсе деди, мага учурасын деди. Ички иштер айтты. Эже деди, кызыңыз, немеңиз, неберелериңиз аппак ак болуп чыктыр. Эч кандай немеси жок экен. Бирок балаң небереңиздин, ул бала небереңиздин немесинде деди. Трещина экен, ол эми геморрой болгон экен, ал жөн эле трещина. Кызыңыз Сумая Сайыпчанова, Сумая небереңиз ал таптаза. Ул небереңиз ошол эми кыскасы балаңыз таза экен, мындай ишке барган эмес деген анык. Эже өзүңүздү успокаивать, мен да сизди туура түшүнүп турам деди. Бундайга биз дагы өтө чукул карайбыз деди. Биздин үстүбүздөн текшергендер бар. Биз дагы ушулардын жаш баланын зордук, зомбулукту айрыкча биз ушуларды коргойбуз деп жүрөбүз. Эже, бундайды сиз эме кылбаң деди. Бизге деди, эч кандай ондой бизге лишний неме эмес. Биз только сот экспертизаны чечтик эже. Мынакей келди, анализиңиз таза экен эже, успокоить кылыңыз деди. Айнанайым балам деп ушунчалык өзүм калаатып болуп кеттим да, эми мен элестете албайм, айта албайм. Ушунчалык ойтобо, Кудай бар экен дедим. Анан ушинтип келдик. Мына эми балам акталды. Эми ушул күндө кызым мына сот немеге чыгыптыр, интернетке чыгып, мынтип эме кылыптыр. Негизи эле Кыргызстанда ушуга окшогон үрөө учураган окуялар катталбасын деп ниет кылалы, тилек кылалы.
балдарыбызга көңүл буралы. Эми бул маалымат өзүңүздөр көрдүңүздөр, чынбы, жалганбы, ага өзүңүздөр бааңыздарды бере кетесиздер деп мен сиздерге толук ишенем.